Президент Садыр Жапаров элчи Европа биримдигинин Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн башчысы Эдуард Ауэрди анын өлкөдөгү дипломатиялык миссиясы аяктагандыгына байланыштуу кабыл алды. Мамлекет башчысы элчини жылуу кабыл алып, акыркы 30 жыл ичинде Европа биримдиги Кыргызстандын негизги ишенимдүү өнөктөштөрүнүн бири болуп саналарын белгиледи. Мамлекет башчысы Кыргызстан менен Европа биримдигинин жашыл экономика, санариптүү трансформация, билим берүү жана саламаттык сактоо, чек ара жана баңгизат коопсуздугун чыңдоо, илимий жана академиялык алмашуу программалары боюнча, студенттер үчүн стипендиялык квоталарды көбөйтүү боюнча биргелешкен долбоорлорду ишке ашыруудагы кызматташтыгына өзгөчө көңүл бурду. Президент Садыр Жапаров Эдуард Ауэрге Европа биримдигинин Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн башчысы кызматындагы иши үчүн ыраазычылык билдирип, анын эки тараптуу мамилелерди чыңдоого кошкон салымын жогору баалай турганын билдирди. Өз кезегинде элчи Европа биримдигинин Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн башчысы Кыргызстандын жетишкендиктерин жогору баалап, акыркы жылдары өлкөдө жакшы натыйжалар жетишилгенин белгилеп, Кыргызстан менен кызматташуунун деңгээлине канааттангандыгын билдирди.